Андан кийинки ширктин коркунучунун себептеринен пайгамбар болуп туруп өзүнүн нафсыларына ширктен корккон. Ибрахим алейхиссалам билесиздер, Ибрахим алейхиссалам канчалаган сыноолорго чыдаган. Аны отту күйгүзүп отко ташташты. Ибрахим алейхиссалам өзүнүн коомуна каршы күрөшүп, бутпарастарга каршы күрөшүп, буттарын сындырды. Жалгыз Аллахка сыйынгыла деп даават кылды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам канчалаган таухидке даават кылып, канчалык сабыр кылып чыдады. Ошол пайгамбарлардын бардыгы мен Аллахты улуктадым, Аллах үчүн ушунчалык күрөштүм, мен Аллахтын пайгамбарымын, мен ширкке түшпөймүн, ширк кылбаймын деп коркунуч болгон жок аларда. Алар эмне ошондой деңгээлде болсо дагы ширкке түшүп калуудан коркур. Ширкке түшүп калуудан коркушту. Анткени аларда жана айтып өткөндөй эле Аллах Тааланы жалгыздоосу, Аллах Тааланы улуктоосу жүрөгүндө күчтүү эле. Аллах Таалага ширк кылып койсо түбөлүктүү бактысыз болуп калар экендигини түшүнөт эле. Ошол себептен алар ширкке түшүүдөн ушунчалык коркушкан. Ибрахим алейхиссалам тиги отко ташаганда дагы эч кандай корккон жок. Аллах Таалага тоокел кылдым деп тоокел кылып түштү. Аллах Таала отту музда кылып койду. Баласыны курбандык чалууга буйруганда дагы эч кандай экиленген жок. Баласын жерге жаткызып муздайын деп калган жерден Аллах Таала сыноодон өттүң деп баласын куткарды. Демек эч кандай сыноодон корккон эмес. Бирок ушул ширкке түшүүдөн корккон. Аллах Таала Куранда айтат, Ибрахим алейхиссалам жөнүндө айтат: "Ва жунубни ва бани ан набудал аснам." Ибрахим алейхиссалам дуа кылып атат. Мени жана менин балдарымды ушу бутпарас болуп, ал өзүңдөн башка нерселерге сыйынып кетүүдөн сактагын деди. Дуа кылып атат. Чынында Ибрахим алейхиссалам жашоосунда пайгамбар болгондон кийин Аллах Таалага көп дуа кылган да. Көп нерселерди сурап дуа кылган. Бирок Аллах Таала Куранда бизге ошол дуалардын ичинен ушул дуасыны эскерип атат. Ибрахим алейхиссалам башка дуалардын көптөгөн дуаларыны бейиштен жогору орундарды бер, тозоктон сакта деген көптөгөн дуаларыны эскерген жок. Чынында дуа кылышкан алар. Бирок ушул дуасына мени бутпарас болуп кетип, өзүңдөн башкага сыйынып кетүүдөн сактагын деген дуасыны эскерип атат. Не себептен? Куранда бизге не себептен эскерет пайгамбарлардын окуясын? Ошондон биз ибарат алыш үчүн. Аллах Таала Куранда айтат: "Лакад кана фи касасихим айбратун лиулил албаб." Чынында алардын окуяларында, пайгамбарлардын окуяларында акыл ээлери үчүн ибарат бар дейт. Ошо силер дагы ошол сыяктуу болуп ширктен корккула, Аллах Тааладан ширктен сактоосуну сурап, дуа кылып жүргүлө деп айтып атат. Аллах Таала пайгамбарлар жөнүндө айтат: "Улаикаллазина хадахумуллаху фабихудаху муктадих." Аллах Таала ал пайгамбарларды хидаят туура жолуна баштагандар дейт. Сен ошолордун хидаяты менен, ошолордун жолуну жолдогун дейт. Пайгамбарлардын жолун жолдоо эмне? Демек, пайгамбарлардын жолун жолдоо ширктен коркуп адам баласы ар дайым Аллах Тааладан пана тилеш керек. Аллахым, мени жана урпактарымды, бала чакамды ширк кылуудан, өзүңдөн башкага сыйынып кетүүдөн сактагын деп. Түшүнүктүбү? Ушундай Ибрахим алейхиссаламдай пайгамбар коркуп аткандан кийин биз кимбиз? Азыркы күндө ушундай адамдар бар. Силер таухид ширктен башка нерсени билбейсиңер дейт. Таухид ширк. Биз эмне мушрикпизби, бутпараспызбы? Таухид эле ширк эле дей бересиңер. Биз ширк кылбайбыз. Болду, таухидти түшүндүк дегендер бар. Бул не? Ошону сүйлөгөн адамдын жүрөгүндө Аллахты жалгыздоосу, Аллахты улуктоосу ушунчалык алсыз болгон үчүн ушуну айтып атат. Эгерде ширктин акыйкатын түшүнгөндө, ширктин канчалык коркунучтуу экендигин түшүнгөндө, ушул ширк себептүү, түбөлүктүү бактысыз болуп калат экендигин түшүнгөндө, ушуга окшош сөздөрдү айтмак эмес да. Ушул аяттын тафсиринде Табиин Ибрахим Тайми рахмахулла айтат: "Ва ман я'манул балау бa'да Ибрахим." Ибрахим алейхиссалам ушул пайгамбар ошончолук сыноолорго чыдаган, жада калса пайгамбарларды дагы Ибрахимдин жолуну жолдоого буйруган. Пайгамбарлардын атасы болгон Ибрахим алейхиссалам өзүнүн нафсысына ширкке түшүүдөн коркуп аткан болсо, андан кийин ким өзүнө кепилдик бере алат дейт. Эч ким кепилдик бере албайт ширкке түшпөй калуусуна. Ошондой эле Якуб алейхиссалам жөнүндө Куранда эскерет. Аллах Таала Куранда айтат: "Ам кунтум шухада из хадара Якуб ал-маут из кала ли банихи ма та'будуна мин ба'ди." Силер эмне Якубка өлүм келгенде күбө болдуңарбы дейт. Ал өзүнүн балдарына ушундай деп айтты. Анын балдары кимдер эле? Балдары пайгамбарлар болчу Якуб алейхиссалам. Юсуф пайгамбар,
өзүнүн балдарына ушундай деп айтып атат. Ал өлүм келгенде менден кийин кантип жашайсыңар, кантип иштейсиңер, ырысыңар кандай болот, сен каякта жашайсың деген нерсени сураган жок. Эң корккон нерсе айтып атат, мен өлүп калсам силер менден кийин кимге сыйынасыңар деп атат. Мен өлүп калсам жалгыз Аллахка сыйынып, таухид менен өлөсүңөрбү же ширк кылып кетесиңерби деп бала чакасында Якуб пайгамбар коркуп атат ушундай. Демек биз эң биринчи корко турган нерсебиз ушу балдарыбыздан, өзүбүздүн нафсыбызга дагы, үй бүлөбүзгө дагы таухидти үйрөтүп, ширктин коркунучуну үйрөнүш керек.